Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы флешкага вирус кирип, файлдарыбыз, папкаларыбыз скрытый болуп калса, аны кайра кантип калыбына келтирүү боюнча болмокчу. Ал үчүн биз Google Chrome'ду ишке киргизип, ошо файлдарды калыбына келтирүүчү программаны скачать этип алабыз. Ал программанын аты File Manager деп аталат. Ал программаны скачать этүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого скачать File Manager деп жазабыз. Скачать File Manager деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Басканыбызда ушундай болуп сайттардын аты чыгат. Бул жерден биз File Manager скачать бесплатно дегенден көчүрүп алсак да болот. Бул сайттан көчүрүп алсак да болот, же болбосо бул сайттан көчүрүп алсак да болот. Көчүрүп алгандан кийин ошол программаны компьютерге установка кылып коебуз. Компьютерге установка болгондон кийин ал программанын значогу рабочий столго ушундай болуп чыгат. Эми биз программаны орнотуп алгандан кийин флешканы компьютерге салабыз. Флешканы компьютерге кошкондон кийин биз бул жактан проводникке кирели. Проводникке кирсек, бул жерде флешканын аты чыгат. Флешканын аты Kingston J экен. Демек J диск экен. Биз ушуну бассак, флешканын ичиндеги файлдар көрүнүп атат бизге. Бул жерде кээ бир файлдар ярылып болуп калган. Мына файлдар, папкалар ярылып болуп калган. Системный болуп ачылбай калганда, бул жерден биз бул файлдарды мисалы ошол флешканын көлөмүн дагы көрсөк болот. Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып барып, оң жагын бассак меню чыгат. Бул жактан свойство деген бассак, демек бул флешканын жалпы көлөмү 28,8 гигабайт экен. 14,1 гигабайты занят экен. Демек жарымы толуптур, жарымы бош экен. Ал эми бул жактан караганыбызда эч канча файл көрүнбөй турат бизге. Демек көпчүлүк файлдар жана папкалар скрытый болуп калган. Аларды калыбына келтирүү үчүн биз File Manager программасын ишке киргизебиз. File Manager программасын ишке киргизгенибизде ушундай көрүнүштө ачылат. Бул жакта эки терезе болот. Мына экөө тең окшош эле кызмат аткарат. Биз бул жерге курсор өлчүп жанып турган жерге ошол флешканын атын жазабыз. Мисалы, биздин флешканын аты J болчу. Биз бул жактан англисчеге өтүп алып туруп, J деп жазып туруп, кош чек жазабыз. Андан кийин Enter клавишасын басабыз. Ушул жака жазгандан кийин Enter клавишасын басканыбызда мына бул жактан J деп дисктин аталышы чыкты. Демек биздин съемный дисктин ичиндеги, флешканын ичиндеги файлдар ушул жака чыкты. Мына бул жерде көчүрүү сынактарына тапшырмалар деген бул кадимгидей эле көрүнүп турат. Ал эми мына папкалар бизде неактивный болуп, скрытый болуп турат. Демек биз ушуларды кайра калыбына келтиришибиз керек. Ал үчүн калыбына келтирүү үчүн мисалы новости, галерея активности деген папка келтирип F4 бассак, бизден ушундай атрибуты, изменить файловый атрибут для новости, галерея активности деген терезе чыкты. Бул жерде только для чтения, анан скрытый, системный болуп калган. Биз ушул жердеги X-терди жок кылышыбыз керек. Белгилерди, ошол X деген белгилер жок кылуу үчүн клавиатурадан пробелди басабыз. Басканыбызда жок болот. Ал эми кийинки бөлүктөрүнө өтүү үчүн Tab деген клавишаны бассак, кийинки бөлүктөрүнө өтөт. Пробелди басабыз. Кийинкисине түшүп туруп дагы пробелди басабыз. Андан кийин бул жака установить деген баскычка келишибиз керек. Ал үчүн клавиатурадан Tab деген клавишаны басып, улам басып бара беребиз. Басып барганыбызда ар бир бөлүккө өтүп отуруп, установить деген баскычка барганча басабыз. Tab деген клавиша Caps Lock деген клавишанын өйдө жагында турат. Мына установить дегенге келгенден кийин Enter клавишасын басып коебуз. Биздин
папкабыз активный болуп калды. Андан кийин Python деген папкага түшүрүп, дагы F4'тү басабыз. Бул жерден ошол белгилерди алып салабыз. Белгилерди алып салгандан кийин установить дегенге барабыз. Enter'ди басабыз. Бул дагы ак түстө болуп, активный режимге келди. Презентация дегенге дагы барып туруп, ошондой кылабыз. Установить бастык. Ар бир папканы ошентип калыбына келтирип алабыз. Бул да келди. Сертификат дегенди дагы папканы установить дегенге барабыз. Enter'ди басабыз. Тест түзүү жана таратуу. Бул дагы скрипти болуп калыптыр. Бул жерден установить деген басабыз. Бул жака өтүп кетти. Файл жүктөө дегенге дагы барып туруп, бул жерден дагы белгилерди алып коебуз. Установить дегенге барабыз. Enter'ди басабыз. Flash дегенге барып туруп, F4'тү басабыз. Бул жактан дагы белгилерди алабыз. Uстановить дегенге барып туруп, Enter клавишасын басабыз. Мына бардыгын калыбына келтирип алгандан кийин бул жерде кээ бир керексиз файлдар турат. Буларды көчүрүп албайбыз. Мисалы, бул жерден ушул файлдарды бардыгын көчүрүп алалы. Мисалы, shift'ти басып туруп, төмөн карап турган стрелканы басып кете берсек, сары болуп түс өзгөргөндөрү, демек ошол файлдар белгиленди деген сөз. Андан кийин контролду басып туруп, мыштын көрсөткүчү менен кийинки файлдардан жок болбойт экен. Бул жерден shift'ти кое берип туруп, кайра shift'ти басып туруп, керектүү файлдарды тандап алабыз. Андан кийин бул OTX блок деген керек эмес. Shift'ти кое беребиз, кийинки керектүү файлга өткөндөн кийин кайра shift'ти басып туруп, кое бербестен төмөн жака белгилеп түшөбүз. Бул керексиз файл экен. Ошол керектүү файлдарды белгилейбиз. Бул керек эмес, өткөзүп беребиз. Бул дагы керек эмес. Так. Бул дагы керек эмес. Бул жерден керектүү файлдарды белгилейбиз. Ал эми ушундай кылып белгилеп алгандан кийин бул файлдарды кайсы бир папкага көчүрүп алабыз. Бул жактан проводникти ачып туруп, бир папка түзүп коёт. Локальный диск D-дан локальный диск D-ны тандайбыз. Бул жактан оң жакты бош жерге алып барып туруп, оң жакты бассак меню чыгат. Бул жактан создать дегенди тандасак, дагы меню чыгат. Бул жерден папка дегенди тандайбыз. Мына новая папка деп чыкты. Бул жерге мисалы 3.1 деп коеюн. Ушундай папка ачтым. Андан кийин кайра файл менеджерге барабыз дагы. Бул файлдарды биз белгилеп алдык. Белгилеп алгандан кийин көчүрүү үчүн F5 дегенди басабыз. Мына F5 дегенди бассак, бул жерде кайсы папканын ичине көчүрөйүн деп атат. Бул жерде C дисктин ичиндеги program files деген папканын ичиндеги far деген папкага көчүрөт экен. Демек биз бул жерди өчүрөбүз. Бул жерди өчүрөбүз дагы. Папканын атын жазабыз. 111. Бул жерден дисктин атын дагы өзгөртүп коебуз. Өчүрүп туруп D дейбиз. Биз локальный диск D дагы 111 деген папканын ичине көчүрөбүз. Андан кийин Tab деген клавишаны басып,
копировать дегенге барабыз. Копировать дегенге баргандан кийин Enter клавишасын басып койсок, биздин файлдарды ушинтип көчүрө баштайт. Баарын көчүрүп бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Азыр баарын көчүрө баштады. Biraz күтүп турабыз. Көчүргөнгө чейин күтүп турабыз. Эгерде ушундай файлдарды көчүрүп атканда кайсы бир файлда ушундай болуп ошибка деп чыгып калышы мүмкүн. Эгерде ушундай ошибка болуп чыга турган болсо, демек бул файл восстановление болбой калышы мүмкүн. Себеби бул файлды вирус бузуп салган болушу мүмкүн. Ошондуктан восстановление болбошу мүмкүн. Бул жерден повторить дегенди басып көрөбүз. Эгерде повторить дегенди бассак кетпесе, анда пропустить дегенди басып, бул файлдарды өткөзүп беребиз. Эгерде бул жерден бардыгын өткөзүп койсок да болот. Пропустить все дегенди бассак, ошол калыбына келбей турган файлдарды пропускать этип өткөрүп коюп дагы калган файлдарды көчүрө баштайт. Ушундай кылып көчүрүп алгандан кийин бул жактан проводникти кайра ачабыз. Мына проводникти ачып туруп, биз өзүбүз түзгөн 111 деген папканы ачабыз. Мына папканы ачсак, биздин флешканын ичиндеги бардык файлдар бул жака кайрадан көчүрүлдү. Бул жерде мына файлдар ссылка болуп турат экен. Демек, ярлык болуп турат экен. Бул файлдар бизге кереги жок, өчүрүп салабыз. Мына бул жерде бул файлдар бул жакта бар. Бул жерде LNK болуп калган файлдар ушундай болуп калат. Мына бул жерден керексизин өчүрүп коебуз. Мына калган файлдардын баары бул жака кайрадан көчүрүлүп алды. Кайрадан көчүрүлдү. Мына биз эми флешкабызды форматтап туруп, кайра бул файлдарды флешкага көчүрүп коебуз. Ал үчүн флешкага киребиз дагы мыштын оң жагын басабыз. Мыштын оң жагын басканыбызда контексттик меню чыгат. Бул жерден форматировать дегенди басабыз. Форматировать дегенди басканыбызда бизден форматирование деп ушинтип чыгат. Мына форматирование Kingston G деп. Демек, ушул G деген съемный дискти форматтайм деп атат. Бул жерден биз быстрое дегенге галочка коюп коебуз. Себеби быстрое дегенге галочка койбосок, анда көпкө форматтайт, көп убакыт күтүш керек болуп калат. Бул жерге галочка коюп туруп, начать дегенди бассак, бизден дагы сурайт, форматтай берейинби деп. Биз окей дегенди басабыз. Басканыбызда дагы сурайт, да дегенди басып коебуз. Мына бул жакта азыр форматталып атат. Форматирование завершено деп чыкты. Окей дегенди басып коебуз. Демек, биздин флешканын ичинде эч нерсе калган жок. Мына баардыгы форматталды. Бул жерде көлөмүн көрүп койсок да болот. Свойствосуна бассак, баардыгы бош турат. Демек, биз 111 деген папкага көчүрүп койгон файлдарыбызды кайра бул жака флешкага көчүрүп коебуз. Ал үчүн 111 деген папканы ачабыздан бул жердеги баардык файлдарды белгилеп алабыз. Белгилеп алгандан кийин мыштын оң жагын бассак меню чыгат. Бул жерден копировать дегенди басабыз дагы.
бул жактан флешканы тандайбыз. Флешка ачылгандан кийин бул жактан муштун оң жагыны басып туруп ставить дегенди басып койсок, биздин файлдарыбыз кайрадан флешкага көчүрүлө баштайт. Азыр көчүрө баштады. Биз көчүрүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Ушундай болуп биздин файлдар бул жака кайрадан флешкага көчүрүлүп атат. Бардык файлдарыбыз кайра калыбына келтирилди. Ушундай кылып биз вирус кирип калган файлдарыбыз скрытый болуп калса, ушундай кылып восстановление кылып алсак болот.